Бишкек шаардык соту эртең Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүүнү карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Атамбаевдин жактоочусу билдирген. Ал мыйзам боюнча Атамбаев шаардык сотко жеткирилиши керек дейт. Соттук отурум саат 10го белгиленди. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 9 август күнү аны Крим-Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдарынын негизинде анын бөгөт чарасын аныктап 26 августка чейин кармоо тууралуу чечим чыгарган. Бишкек шаарында Фрунзе жана Калык Акиев көчөлөрүнүн кесилишинде 3 унаа кагылышты. Күбөлөрдүн айтымында Mercedes Gelenwagen, BMW жана Toyota Wish унаалары сүзүшкөн. Репортер жазган маалыматка караганда жабыркагандар болгон эмес. Калктын номиналдык акчалай кирешеси 2019 жылдын 1-кварталында 108 миллиард сомду түзгөн. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 13,5%га көп. Муну менен бирге калктын акчалай кирешелеринин негизги булагы үлүшүнө кирешелердин жалпы көлөмүнүн 70%дан көбү туура келген эмгек ишмердигинин кирешелери болуп эсептелинет. Калктын реалдуу акчалай кирешелери өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 14%га көбөйгөн. Вице-премьер Алтынай Өмүрбекова онкологиялык илдетке чалдыккандар паллиативдик жардамга муктаждар үчүн ооруну басаңдатуучу дары-дармектин жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу тууралуу жыйын өткөрдү. Залалдуу шишик дартына кабылгандардын ар бири эле дарыканадан татаал механизмге же наркынын жогору болушуна байланыштуу ооруну басаңдатуучу дары каражаттарын ала албайт. Ошондуктан алыскы аймактарда жашагандарга райондун же облустун борборуна барууга туура келет. Жыйындын жүрүшүндө укук коргоо органдарынын текшерүүлөрүнөн корккондуктан колдонулган каражаттарды жок кылуунун жол жобосу, рецепти толтуруунун жана башка процедуралардын татаалдыгына байланыштуу фармацевтикалык компаниялар мындай каражаттарды дарыканалардан сатууга ашыкпай тургандыгы айтылды. Ошондуктан илдетти басаңдатуучу каражаттарды көзөмөлдөө боюнча нормативдик укуктук актыларды жакшыртуу зарыл. Балбан Мээрим Жуманазарова жаштар арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда жарым финалга чыкты. Бул тууралуу Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттиги кабарлады. Турнир Эстониянын Таллин шаарында өтүүдө. Жуманазарова 68 килограммга чейинки салмак ченинде 3 атаандашын жеңген. Жарым финалда ал америкалык спортчу менен кезгелет. Мындан сырткары 59 килограммга чейинки салмак ченинде Назира Марсбек кызы күч сынашкан. Ал чейрек финалда япониялык спортчудан жеңилип калган.